Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын 15 март күнү эртең менен берген маалыматына караганда 41 сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 адам каза болду. Вирус 67 кишиге жаңы жуккандыгы айтылды. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 1483 кишини түздү. Ал эми бул инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 86917 адамга жетти. Акыркы суткада вирустан 39 адам айыгып чыкты. Жалпы айыгып чыккандардын саны 83875 киши. Стационарда дарыланууда 345 бейтапар. Анын 17си өтө оор, 91 оор абалда жатат. Үй шартында 275 бейтап дарыланып жаткандыгы расмий кабарланды. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү Кыргызстан Өзбекстандын Сох анклавына жол ачат деген маалыматтар туура эмес деген билдирүү таратты. Облустагы өкүлдүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта 11-12 март күнү Кыргызстан менен Өзбекстандын өлкө башчыларынын жолугушуусунун жыйынтыгы менен Кыргыз тарап Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавына коридор берет деген туура эмес маалыматтар тараган деп айтылат маалыматта. Облус бийликтин кабарлашынча, эки өлкө башчыларынын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында пандемияга байланыштуу жабылган Баткен облусунун Кадамжай районундагы кайтпас көзөмөл өткөрмө бекетин ачуу макулдаштырылган. Ал жайдан Өзбекстан жарандары кадимки чек ара эрежеси менен өткөрүлөт. Өзбек жарандары Кыргызстанга кайтпас көзөмөл өткөрмө бекети аркылуу кирип, Сох районуна чейин Кыргызстандын аймак аркылуу жүрүп, өтүкчү көзөмөл өткөрмө бекетинен текшерүү менен Өзбекстандын Сох районуна киришет деп жазылган облус бийлигинин маалыматында. Облус бийлиги Сох анклавында аба каттамдарын ачууда аталган районду Өзбекстан менен байланыштырган чакан учактар учат деп түшүндүрдү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстанга барат. Бул тууралуу анын жардамчысы Өткүрбек Рахманов өзүнүн Facebook баракчасына жарыялады. Маалыматка караганда, бүгүн 15 мартта УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунун Самаркандек айылына барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушат. Ошондой эле Ташиев Лейлек районуна барып, коңшу Тажикстан мамлекетине сапар алат. 16 март күнү Кыргызстандын жана Тажикстандын чек ара боюнча мамлекеттик комиссияларынын жетекчилери жолугушат. Анда Камчыбек Ташиев коңшу өлкөнүн тийиштүү жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт деп айтылат маалыматта.